Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Казандагы кыргыз мигранттары жасаган кайрылууга жооп берди. Тышкы иштер министрлиги Татарстандын Казан шаарындагы кыргыз мигранттардын өлкө башчыларына жолдогон кайрылуусу тууралуу комментарий берди. Алар менен аталган шаардагы башкы консул Эрик Бейшембиев жолукканын, тиешелүү консультациялар берилип, орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн маал менен жолугушуп туруу макулдашылганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги бул маселени көзөмөлгө алды. Жакында башкы консулдукта бул көйгөйдү дагы талкуулап, өз ара кызматташуунун жол жобосун иштеп чыгуу үчүн кайрылуу жасаган жарандар менен дагы жолугушуу пландалып жатат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында Казанда негизинен такси айдаган ондой кыргыз жараны аларды полиция негизсиз кармап жатканын, башкы консул менен байланышуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жолдогон. Биз сиздерге жаштардын атынан кайрылып жатабыз. Негизинен такси жаатында иштейбиз. Биз 24 сааттын 12 саатты көчөдө болобуз. Дайыма полицияга түшөбүз. Колубузда таза документтерибиз болсо дагы алар бизди кое бербейт. Булардын максаты бизди депортация кылуу, мигранттардын санын азайтуу. Башкы консул бизди эч качан кабыл албайт, чалсак албайт, жазсак жооп бербейт. Барсак силер бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Балырып, малыңарды баккыла деп шылдыңдайт. Маселебизди айтсак, биздин мамлекетке шек келтирип жатасыңар деп коркутат деген кайрылуу жасаган жарандардын бири. Казанда Кыргызстандын башкы консулдугунун ушул жылдын февраль айында ачылган. Тышкы иштер министрлиги буга чейин азаттыкка жыл башынан берки 4 айда 282 кыргызстандык Орусиядан депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 миңден ашык кыргыз жараны чыгарылган. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1 кварталында 655,5 миң кишини түзгөн. Алардын 400 миңден көбү Орусияда. Булак азаттык. Теракт уюштурмак. УКМК эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармады. КМШ өлкөлөрүнүн биринде теракт уюштурууга даярданып жүргөн деп Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Атайынын кызматтын билдирүүсүнө ылайык кармалган адам эл аралык террордук уюмдун мүчөсү. Анын Telegram мессенджеринде жашыруун аккаунттары бар. Алар аркылуу жасаган бардык аракеттери террордук уюмдардын биринин эмиссарлары тарабынан координацияланганы аныкталды. Жаран эл аралык террордук уюмдун жетекчисине ант берген. Аталган факт боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында УКМК өнөктөш кызматтар менен террористтик топтун башка катышуучуларына карата тергөө амалдарын жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Шектүү тергөө абагына киргизилген. Булак Спутник эжи. Челябинскте дамба жарылып, жашоочулар эвакуацияланды. Челябинск облусундагы суу сактагычтагы дамбанын бузулушуна байланыштуу Киали майылы толугу менен эвакуацияланды. Бул тууралуу 112 Telegram каналы билдирди. 112 билдиргендей, жаандан улам бетон тосмонун 100 метр бөлүгүн сел алып кетип, суу эл жашаган аймактарды көздөй аккан. Киали менен 30 тургуну Карабашка жеткирилген. Ал жерде мектептерде 500 орунду убактылуу жайгаштыруу борборлору түзүлгөн. Мияз Карабаш кыштын муна жолунда полициянын постору орнотулуп, айдоочулар суу каптаган жерден артка кайтарылып жатат. Байдашева, Карасева жана Мухаметова айылдарына коркунуч жаралууда. Аймакта өзгөчө кырдаал режимге киргизилди. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров кайрылуу жасады. Садыр Жапаров социалдык тармакта Париж шаарында башталган Олимпиада оюндарына карата билдирүү жарыялады. 33-чү жайкы олимпиадада кыргыз спортчуларын ийгилик жылоолоп, ата мекенине албан жеңиштер менен кайтсын. Эл аралык жайкы олимпиада оюндары дегенде барыбыздын эсибизге эң алды оор атлетчи Каныбек Усманалиев, жөөкүлүктөрүбүз Сатымкол Жуманазаров, Мария Кулчуновалар эске түшөт. Өз кезегинде СССРдин туусу менен чыгышса да, Кыргызстандын аты даңкталып, кыргыз спорту дал ушул спортчулардан баш аталып, канчалаган муундарга азырда өрнөк болуп, жалпы кыргызстандыктар спорт жаатында дал ушул инсандар менен сыймыктанып келебиз.
Эгемендикке ээ болгон жылдары өлкө өз алдынча болгону менен телчигүү жолунда бир топ кыйынчылыктарга кезгелип, спорт тармагына тиешелүү деңгээлде көңүл бура албаганыбыз белгилүү. Ошентсе да Испанияда өткөн Олимпиадада таланттуу Ишебаев агабыздын алтын медали кыргызды кудай колдоп, кызыр дарып, жогоруда ататалган спортчулардын жолун улагандыгынын кашкайган белгиси десек болот. Андан кийинки Олимпиада оюндарында бирде жеңилип, бирде жеңип отуруп, Пекинде өткөн Олимпиадада Канат Бигалиев менен Руслан Төмөнбаев балбан инилерибиз чымыркана күрөшүп, күмүш кол медалдарды багындырышып, кыргыз спортунун жылдызы кайрадан жаңган эле. Бак бир келет, бакпасаң кетет деген чын. Андан кийинки Олимпиада оюндарына катышуу укугун алуу кыйынчылыкка турду. Бизге ийгилик жылмайбады. Урматтуу мекендештер, ошентсе да Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк. Ата-бабаларыбыздын, Айкөл Манас Баатырдын беттегенин бербеген көктүгү урпактарга кан менен өтөт көрүнөт. Намыска жарап кыргыздын туусун бийик желбиреткен спортчуларыбыздын саны барган сайын арбып барат. Кыргыз спортуна оомат эми келди. Ушул келген бактыбызды бапестеп багып алышыбыз керек. Түндүгүнөн күн нурлары чачыраган, кызыл туубузду желбиретип аттанган 16 спортчубузду жараткан жалгай көр. 7 миллион элибиздин үмүт тилегин бере көр. Алла Таала эгемен Кыргызстандын атынан катышып жаткан эр азаматтарыбыз менен намыска бекем кыздарыбызга күч кубат берип, ата мекенибиздин намысына жарата көр. Спортчуларыбыздын башына бак конуп, ийгилик жылуу болосун. Спортчуларыбыздын дөбүртү дүңгүрөп, таш жарып, жеңишке жетишсин. Кыргызстаныбыздын ооматы артсын. Алга кыргыз спортчулары деп жазды президент.